Билимди маалыматты кабыл алуу стилдери же болбосо таанып билүү жолдору. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Маматилаева Чынара, эл аралык сапат билим берүү мекемесинде 8 жылдык мугалиммин, учурда өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренери. Адам баласы ар түрдүү, ар кырдуу өзгөчө. Эч ким бири-бирине окшобойт, уникалдуу. Жада калса бир эле дарактын да жалбырактары бири-бирине окшогон сыңарбы, адамдар да маалыматты ар түрдүү жолдор менен кабыл алышат. Мисалы, эгерде сиз колуңузга телефонду алыңыз, андан кандайдыр бир маалыматты көрүп жатасыз. Ушул учурда сиз маалыматты эң биринчи балким угасыз же көрөсүз. Ошол мына ушундай жолдор менен кабыл алабыз. Эч ким бири-бирине окшобогон өзгөчөлүктөргө ээ. Бул туурасында улуу педагог окумуштуу Каменский бала маалыматты 6 жол менен эстеп калат: көрүп, угуп, кармап, жыттап, сезип, даамдап деген. Мисалы, алманы көрөт, алма деп угат, алманы кармап көрөт формасын, алманы жыттап көрөт жытын, алманы сезип, сезимдери менен жана даамдап көрөт. Эгерде ушулардын ичинен кайсы бирин унутуп калса дагы, кайсы бири эсинде калса, ошол эстеп калган жагы менен алма жөнүндө маалыматты балада сакталып калат. Ошол эле ойдо улай белгилүү даанышман Конфуций: айтып берсең унутам, көрсөтүп берсең эстеп калам, жасап көрсөм гана үйрөнөм деп айткан. Азыркы учурдун окумуштуулары маалыматты кабыл алуунун 3 типке бөлүп жүрүшөт. Андан сырткары дагы бир 4-чү тип да бар. Аны ананыраак сөз кылабыз. Балким сиз бул маалыматты буга чейин уккандырсыз, бирок уксаңыз да бүгүнкү сабактан кийин тереңирээк түшүнүп, окуучулардын өзгөчөлүктөрүн жакшылап аңдап билип, сабагыңызда колдонуп, мындан аркы эффектүүлүгүн арттырууңузга пайдасын тийгизет деп ишеничтемин. Маалыматты кабыл алуу өзгөчөлүктөрү боюнча визуалдар, алар көрүү аркылуу жакшы кабыл алган типтегилер. Аудиалдар угуу органдары менен жакшы кабыл алышат. Кинестетиктер булар денеси менен, кыймыл аракет менен кабыл алышкан. 4-сү дигитал. Булар боюнча жана да сөз кылабыз. Суроо: эгерде сиз өзүңүздүн кайсы тип менен жакшы кабыл ала тургандыгыңызды билгиңиз келсе, бул эксперимент тесттен өтүп көрүңүз. Окуучуларды да ушул тесттен өткөрүүнү кааласаңыз, балким бул 4-чү класстан жогорку балдарга колдонсоңуз болот. Мындай элестетип көрүңүз. Эгер сиз мектепте сабак берип жатсаңыз, кокустан эле өтө катуу өрт чыкты. Эмне кылмаксыз? Ойлонбоңуз, эч кандай логикага салбаңыз, оюңузга дароо эмне келсе ошону айтыңыз. Кыйкырам, эшикти издейм, качып жөнөйм. Кыйкырасызбы? Эшикти издейсизби? Качып жөнөйсүзбү? Эгерде сиз өрт чыгып атканын көрсөңүз, же болбосо өрт чыкканын билсеңиз, туйсаңыз, кыйкырсаңыз, анда сиз аудиал типтеги инсандарга киресиз. Эшик издеп, чыгуу жолун издей баштасаңыз, анда сиз визуал типтесиз. Качып жөнөсөңүз, кинестетиксиз. Ал эми өрт эмне үчүн чыкты, аягы эмне болот деп ойлогон типтегилер дигиталдар. Дагы эле ушундай бир тест. Көздү 5 секундка жумуңуз. Терең дем алып көрүңүз дагы. Токой деген сөздү эстеңиз. Токой. Сиздин оюңузга алгач эмне келди? Токойдогу дарактар, токойдогу ар кандай үндөр, дабыштар, токойдогу кыймыл аракет, же болбосо токойдо басып баратканыңыз, же таманыңыздын астындагы таманыңыздын астындагы сезимдер, токойдогу басып бараткандагы сезимдер. Кайсыл сезим сизге эң алгач келди? Эгерде сиз токой дегенде эле алгач көзүңүзгө сүрөттөгүдөй дарактар келсе, анда сиз визуал. Токойдогу ар кандай дабыштарды сезсеңиз, эң биринчи аң сезимсиз түрдөгү оюңузга эң биринчи эмне келсе, ошол болот. А логикага салсак, жооптор туура эмес болуп калат. Эгерде токойдогу ар кандай үндөр, дабыштар оюңузга келсе, анда сиз аудиал типтегисиз. Ал эми токойдогу кыймыл аракет же таманыңыздын астындагы токойдогу баскандагы сезимдер келсе, кинестетиксиз. Визуал типтеги балдар же инсандар, адамдар, булар маалыматты көрүү аркылуу жакшы өздөштүрө алышат. Көргөнүн жакшы эстеп калат. Мисалы, байкагандырсыздар, мен сени бир жерде көргөндөймүн деп кимдир бирөөнү тааныш көрөбүз, бирок ал адам жөнүндө, аты жөнүндө таптакыр унутуп калабыз. Булар визуалдар. Визуал типтеги балдар үчүн сабак өтүп жаткан учурубузда каармандарды элестет, каармандын ордуна өзүңдү коюп көр деген сөздөрдү айтсак, алар өздөрүн ошол
каармандардын ордуна жакшы кое алышат, образды элестете алышат. Сабакта да ошондой эле сабакта стикер кагаздарды, тексттерди ар жерге илөнүү, таблица, карта, схема, кыска конспектилерди, китептерди белгилеп окутуу булар үчүн эффективдүү болот. Эми визуал типтеги балдардын личносттук өзгөчөлүктөрү кандай? Визуал типтеги адамдардын визуалдар сүйлөө кебинде алар аңыз сезимсиз түрдө, байкоосуз түрдө эле карасаң, көрсөң, көрдүңбү, мен байкадым, көргөнүмө кубанычтамын, көрүү темасындагы сөздөрдү көп сүйлөшөт. Көрсөң муну кара деген сөздөрдүчү. Ал эми адамдар менен мамиле кылууда алар эң алгач сырткы келбетине маани беришет. Кийимдердин тазалыгына, тыкандыгына, басканына, мимикасына, жестине карайт. Ошондой эле кандай кийингенине да маани беришет. Булар аны атайын жасашпайт. Алардын кабыл алуу өзгөчөлүктөрү мына ушундай. Ал эми жашоодо алар көбүнчө перфекционист да болушат. Мисалы үчүн визуал типтеги перфекционист мугалим презентация жасап жатканда ар бир тамгаларына, ар бир деталдарына өзгөчө маани берет. Цветтерге, түстөргө жайгашуусуна өзгөчө көңүл бурушат. Муну менен эле биз визуалдарды угуусу начар дегенден алыспыз. Анткени алар биринчи уккан нерсесин элестетип алышат. Угат, аны элестетет, мээсинде ошол нерсенин картинасы же образы жаралат. Мына ошондо сонун эстеп калышат. Эгерде көргөн нерсесин элестете албаса, уккан же көргөн нерсесин элестете албаса, анда ал маалыматты унутуп калышат. Мындай типтеги балдар үчүн көргөзмөлүү, элестүү сабактар натыйжалуу, пайдалуу. Көргөзмө куралдары менен сабак өтө пайдалуу. Алар кимдир бирөө менен жолугушууда кандай образда келгендигин, маанайы кандай образда келди, кандай кийинип келди, өзү кандай кийимде аны менен жолукту, кантип сүйлөп жатты, өзү кандай жооп берди. Мына ушулардын баардыгына көңүл бурат. Эгер ошол учурдагы өзүнүн акыбалы канааттандырса жана жолуккан адамы аны канааттандырса, келечекте аны менен жакшы мамиле куруп кете алат. Эгерде өзүнүн көрүнүшүнө ичи чыкпаса, көңүлдөнбөсө, канааттанбаса, же болбосо жаңы жолуккан, маектешип жаткан адамынын сырткы көрүнүшү канааттандырбаса, андан ары мамиле жасап кетүүсү бир аз кыйындайт. Булар өтө идеячыл болушат, идеяларын, проектилерин, долбоорлорун, көрүнүшүн жакшы элестете алышат. Булардын бир кемчилик жагы аталыштарды, дата, цифра, аттарды эстеп калуусу бир аз кыйыныраак. Эстеп калуу жагынан аталыштарды, цифраларды эстеп калуу жагынан аудиалдар аябай күчтүү болушат. Анда эмесе аудиалдар жөнүндө сүйлөшсөк. Аудиалдар булар маалыматты угуу аркылуу жакшы өздөштүрө алышат. Угуу органдары өтө күчтүү өнүккөн. Ар түрдүү үндөрдү ажырата билишет. Булардан келечекте музыканттар көп чыгат. Мугалимдер аудиал балдарга сабак берип жаткан учурда үндүн дикциясына, тембрине өзгөчө маани берүүсү керек. Эгерде сүйлөп жаткан мугалим жеткиликтүү укулуктуу түшүндүрсө, бул балдар эч кандай көйгөйсүз сонун эле кабыл алып түшүнө алганга жөндөмдүү болушат. Аудиал типтеги окуучуларга үндү чыгартып окутуу, дискуссияларды өткөрүү, топтор менен иштетүү, талкуулатуу, аудио китептерди окуп келүүгө тапшырма берүү натыйжалуу болот. Ал эми аудиал типтеги инсандардын жеке өзгөчөлүктөрү боюнча токтоло кетсек, булар угуусу өтө күчтүү болгондуктан өздөрүнүн сүйлөп жаткан сөздөрүнө өтө күчтүү маани беришет. Булардан келечекте диктатор, блогер, оратор чыгат. Демек, блогер, диктатор инсандардын аудиалдык өзгөчөлүктөрү күчтүү экенин билсек болот. Бул типтеги инсандар башкаларды уктурууну каалашат. Алар сөздүн интонациясына, тембрине өзгөчө маани беришет. Үндөрдү күчтүү ажырата алышат, ар кандай добуштарды жакшы маани бере алышат. Булардын өздөрүнүн байкоосуз, аңыз сезимсиз абалдагы речтери уксаң, угуп көрсөң, укпадым, кулакка жагымдуу, укканыма кубанычтамын деген сөздөрдү, угууга байланыштуу сөздөрдү көбүрөөк сүйлөшкөнүн байкасаңыздар болот. Сабак учурунда аудиал балдарга шумдар өтө мындай алагды кылышат. Эгерде класста ызы чуу болуп атса, аудиал балдардын маалыматты кабыл алуусу бир аз оор болот. Визуал типтеги балдардын өзгөчө
айтып кете турган нерсе, визуал типтеги балдардын партасынын столунун үстүндө ар кандай китептер, ручкалар чачылып жатса, алар маалыматты кабыл алуусу кыйындайт. Анткени алар көрүүсү күчтүү болгондуктан столдун үстүндө ошол өтүлүп жаткан предметтен сырткары эч кандай ашыкча буюм болбошу керек. Кинестетиктер. Кинестетик типтеги инсандар же окуучулар маалыматты колу менен жасап көрүп өздөштүрүшөт. Кыймыл менен же болбосо денеси менен жакшы кабыл алган типтегилер. Булар беш сезимди колдонуу менен жакшы эстеп калышат. Кол менен карматып көрүү. Мисалы, ак деген түстү үйрөтүү үчүн бул ак деп эле курулай эле айта бергендин ордуна ак түстөгү пластилинди же ак кагазды карматып, бул ак деп айтканда гана ал жакшы эстеп кала алат. Топту ыргытып суроо жооп кылуу сабакта азыркы жаңы чыккан интерактивдүү методдордон. Колдо жасап же карматып айттыруу, сөздөрдү кыйкыртып айттыруу, секиртип айттыруу, эмоция, жесттерди активдүү колдонуу пайдалуу. Азыркы учурдагы мугалимдерден байкап жатам, сабакты класста эле өтпөстөн сыртка чыгып, мындай эшикте сыртта бактарактардын түбүндө балдарды чуркатып, кыйкыртып атып тема өткөн мугалимдерди көрдүм да. Бул так ушул да кинестетик балдарга пайдалуу, эффективдүү деп экен. Көрсө, кинестетик балдар ошол эле теориялык илимий маалыматтарды дагы, мисалы үчүн физика болобу, химия болобу, чуркап жүрүп, секирип, кыйкыртып, бакыртып айттырганыбызда булар аябай жакшы эстеп калышат экен. Кинестетик балдар мына мен өзүмдүн бир таанышымдан билем, ал Европадан 3 тилдин окуусун жогорку окуу жайдан бүтүп келген. Ал өзүнүн мынтип айтканда, менин группалаштарым мугалим сүйлөп жатканда эле кабыл алышат же китепти окуп эле жакшы түшүнүп алышкандыктын байкаганмын. А мен аябай кабыл алышым кыйын болуп, аларга жете мындай канчалык аракет кылып, канчалык көп окусам дагы менин эстеп калуу жөндөмдүүлүгүм алардын деңгээлине жеткен жок. Анан кийин мен ар кандай ошол сөздөрдүн аталыштарын кагаздарга жазып, чаптап жүрүп, баратып, эстеп баратып, тамак жеп баратып, тамак бул мындай деп ошентип кыймыл аракет коштоп сөздөрдү жаттаганымда мен аябай ошондо гана мен өзүмдүн эффективдүү тилди үйрөнүүмө жардам берди деп айткандыгын түшүнөм да. Бул типтеги окуучулар кинестетик балдар. Кинестетиктер бир аз өзгөчө. Аларга сабактагы мугалимдин картинкалары, көрсөтмө куралдары, лекциялары кызыксызыраак. Алар эң жакшысы колу менен жасап көрүшү кызыктуу. Колу менен жасап көргөндө гана маалыматты жакшы эстеп калат. Ошондо гана аларга түшүнүктүүрөөк болот. Классыңыздагы бирөөлөргө барып тийишип, кыздардын чачынан тартып аткан балдар дал ушул кинестетик балдар. Алар сезгичтер. Чачылган буюмдарды иликтеп келтирип жыйнап койгон балдар да мына ушул кинестетиктер. Алар дүйнөнү денеси менен кабыл алышат. Жеке инсандык сапаттары боюнча дүйнөнү денеси менен кабыл алышат. Лекцияны уга алышат, бирок жөн эле угуп койгондун ордуна угуп жаткан маалыматын ошол замат жазып кетсе же сүрөтүн тартып алса гана жакшы эстеп калышат. Жөн эле угуп койсо маалыматтын көп бөлүгүн унутуп калышы ыктымал. Китеп окуйт, бирок китеп окугандан көрө китептен окуп жаткан маалыматын барып көргөнү жакшыраак, түшүнүктүүрөөк болот. Бул типтеги балдарга монотондуу лекция же болбосо кайталанма сабактар, кайталанма монотондуу иштер ушунчалык тажатышат. Анан алар ошол замат эле артын, алдын карап, кылчактап, ары бери сүйлөгөн балдар ушу кинестетиктер болушат. Булар монотондуулукту жактырышпайт. Өз колдору менен кандайдыр бир иш жасаса, ушунчалык ырахаттанышат. Бул балдарга макет, ар кандай бир нерселердин макеттерин же болбосо бир нерселердин проектилерин жасап келүү аябай мындай кызыктуу да болушат, ошондон өздөрү ырахаттанышат, жакшы эстеп да калышат. Жана ошондой эле алар аябай табияттан сезимтал болушат. Өздөрүнүн жеке чек арасын укмуш коргой алышат. Өтө жакын деп эсептеген инсандарына гана чек арасына киргизе алат. Оңой менен башкаларды жеке чек арасына киргизбейт. Байкоосуздан бул типтеги инсандарга желкесинен таптап же колунан кармаган белгилерди жасаса, алар ошол эле замат ошол адамдан баш тартышат же четтетип коюшат. Анткени ага мындай өзүнүн жеке чек арасын ачып бере бербейт. Булардын байкоосуздан аң сезимсиз түрдөгү речиндеги көп конулган сөздөр кандай жагымдуу, бүткүл денем дүркүрөп, жагымдуу жылуулук, жийиркеничтүү, көңүл айнырылык деген сөздөрдү көбүрөөк колдонушат. Башкача айтканда, денеге байланыштуу эмоционалдуу сөздөрдү көп колдонушат. Ал эми кийинки типтеги окумуштуулар тараптан жаңы ачылган типтеги инсандар дигиталдар. Дигиталдарды
Буларды жашообуздагы робот сыяктуу ойлонгон, робот сыяктуу инсандар деп да атап коюшат. Аларга эч кандай көрсөтмө куралдар дагы, үндөр дагы маанилүү эмес. Алар маалыматтын маңызына, идеясына басым жасап, ошол маалыматтын маңызын, идеясын издеген адамдарга кирет. Буларга эч кандай кыймыл аракеттер дагы, мугалимдин көрсөтмө куралдары дагы натыйжасыз. Эң башкысы аларга идея, маңыз, мазмун болсо жетишер элек. Алар өздөрүнүн маектешинин идея маңыз таппаса же идея маңызына жетпесе, керек болсо талашып тартышууга да барат. Байкасаңыздар, өзүңүздөрдүн практикаңыздарда кээ бир аябай мындай логикага таянган логичный балдар мугалимдер менен талашып тартышууга барышат. Мына ушул типтеги балдар дигитал типтеги окуучулар деп айтсак болот. Ошондуктан бул типтеги балдар үчүн учурдагы сабактын максатын угуза айттыруу ыкмасы маанилүү. Алар эмне максатта окуп жаткандыгына өзгөчө маани беришет. Бул типтеги балдарга мугалим сабакты системалуу түрдө биринчиден, экинчиден, үчүнчүдөн жыйынтыктап айтканда деген сөздөрдү колдонуп системалуу түшүндүрбөсө, алар логикасы жок эч нерсеге түшүнө алышпайт. Жанагы тест кылганыбызда өрт чыкканда эмне кылмаксың деген тестке кайрыла турган болсок, бул типтеги инсандар өрт каяктан чыгып атат, эмне үчүн чыгып атат, аягы эмне болуп бүтөт деген сыяктуу ойлор менен алып турушат. Качып кыйкырып жөнөгөн ордуначы. Алар маектешинин эмне үчүн, эмнени айтып жаткандыгын ойлонушат. Маектешинин сырткы келбети, анда мындайлар маанилүү эмес. Кандай максатта сүйлөп жаткандыгына маани беришет. Эгерде маектеши эртеден кечке кобураса дагы, ал маектешинин сөзүнөн логика же маани таппаса, эч нерсени түшүнө албайт. Бул типтеги инсандар менен өзүңдү кандай сезип жатасың, учурда абалың кандай, маанайың кандай деген сөздөр өтпөйт. Алар сезимдерине маани беришпейт. Учурда эмне ойлонуп жатасың? Ойлонууңа эмне себеп болду? Эмне ойлондуруп атат деген суроого алар так конкреттүү жооп бере алышат. Речинде дагы буга кандай тиешеси бар, мунун кандай мааниси бар деген, муну кандай түшүнсө болот деген сөздөрдү көбүрөөк колдонушат. Жана да мен түшүнбөдүм деген сөздөрдү колдонушат. Байкасаңыз, кээ бир окуучулар теманы баарын түшүндүрүп өткөнүндө, болбосо макул эстүү эле жашынакай эле бала түшүнбөдүм деген жоопту уксаңыздар таң калбай эле коюңуздар. Демек, бул учурда бала сиз түшүндүрүп берип жаткан маалыматты системалуу түшүнө алган жок, же анын суть дейбизби, же болбосо анын идея маңызын таба алган жок. Ошондуктан жарым саат түшүндүргөн темаңызды түшүнбөдүм деп айтуусу эч кыйынчылыксыз айтып коюшат. Булар маалыматтын маңызына, идеясына жана системалуу байланыштарына гана маани беришет. Жалпысын айтканда, логика жана байланыш жөнүндө көбүрөөк ойлонушат. Буларды акыркы учурда робот цифралык ой жүгүртүүчү инсандар деп да ат коюшкан окумуштуулар. Биз буну менен окуучулар же болбосо инсандар бир тараптуу эле кабыл алышат дегенден алыспыз. Болгону ошол жөндөмдүүлүгү күчтүү дегенди гана эске алсак жакшы. Мисалы, аудиалдар маалыматты угат, андан кийин гана анын мээсинде элеси, картинасы, образы жаралат. Эгерде ал угуп жаткан маалымат уккулуктуу болбосо, же мугалимдин сүйлөө речи, темпи уккулуксуз болсо, баланын немесине да баягы баланын талабына канааттандырбаса, мугалимдин үн тембри, сүйлөөсү, анда ал эч кандай маалыматты түшүнө албайт, мээсинде эч кандай маалымат жөнүндө элес да жара албайт. Ал эми визуал типтеги балдар, алар биринчи көз менен маалыматты кабыл алышат дагы, андан кийин анын ичиндеги мазмунду, маанини түшүнүшөт. Андан кийин гана ошол сөздөргө маани беришет. Буну таанып билүүнүн типтери же билим алуунун стилдери деп да атап коюшат. Бул теориянычы. Бул деген түшүнүк эми. Бул типтерге ажыратуу деген бирөөсүн гана окутуп, мисалы үчүн аудиал типтеги балдарга кечке лекция окутуп, визуал типтеги балдарга кечке көрсөтмө курал, таблица, карталарды көрсөтүп, ал эми кинестетик балдарды эртеден кечке секиртип чуркатып эле кыркырта берип, же болбосо лабораториялык кабинеттерге алып кирип алып эле окута берүү деген эмес. Ошол кайсы бир жөндөмү күчтүүрөөк деген
нерсени билдирет. Башка бир нерсени айтып коеюн. Лабораториялык кабинеттер, мисалы үчүн кыргыз тили каанасы, химия, физика каанасынын өзүнчө ошол каанага ылайыктап жасоо кабинеттерди алмаштыруу, класстан класска көчүү да бул кинестетик балдарга арналыптыр. Аны жана айтам деп унутуп калыптырмын. Эми дагы андан ары уласак, мисалы дейт, врачтар ошол эле кезде окуйт дагы, угат дагы, анан эксперимент катары жасап көрүшөт. Болгону бул кайсы бир кабыл алуу сапатыбыз же болбосо күчтүү дегендикти гана билдирет. Бирок бир эле адамдын ичинде ушул 4 сыпат да бардыгыбызда бар. Болгону кайсы бир түрү өзгөмдөй өлчөм, кайсы бир түрү кандайдыр бир өлчөмдө көбүрөөк. Мисалы мен аталыштарды унутуп калам. Адамдарды көргөндө эстейм, анын аттарын унутуп калам. Же болбосо кайсы бир жерге барсам, ошол жердин шаар көрүнүштөрүн эстеп калам, бирок көчөлөрдүн аттарын, ушундай маршруттук транспорттордун номерлерин унутуп калам. Бирок барганда ушул жерлерди эстеп калам. Демек, менде визуалдык жөндөн күчтүүрөөк деп айта алам. Ошол эле кезде китепти да окуймун, угамын, мына ушундай эле. Болгону менде визуалдык эстеп калуу жөндөмдүүлүгүм бир аз басымдуураак десем болот. Буну эмне үчүн бул теманы өзүмдүн практикалык тажрыйбамда, мисалы мен кол менен ар кандай карточкаларды, буюмдарды жасатканды менин табиятыма, менин вкусума деп коеюн, менин баягы кабыл алуума анчалык макул келбейт эле. Мен ошондуктан мугалимдик тажрыйбамда көрсөтмө куралдарды, ар кандай карточкаларды анчейин колдонгон эмесмин. Көрсөм менде ошол кинестетик балдарга ыңгайлуу методдорду колдонгон эмес экенмин дагы. Өзүм визуал типтеги мугалим болгондугумдан сабактарда ар кандай кинолордон, же болбосо документалдуу маалыматтардан, таблица, же болбосо ошол эмелерди, баягы схемаларды, ошол типтеги маалыматтарды көбүрөөк сабакта колдонуп турмун. Анткени өзүм ошол визуал типке киргендигимди жакында гана аңдап жеттим. Бул сабак ошол балдардын маалыматты кабыл алуу өзгөчөлүгүн билүү жана ал эми аудиал типтеги балдар үчүн биз ансыз да мугалимдерден кечке айтабыз, сүйлөйбүз. Сүйлөө жагынан бизге эч кимди мындай алдыга салдыра албайбыз, эч кимди алдыга чыгарбайбыз, мыкты сүйлөй алабыз. Ал эми балдарды, кинестетик балдарга, визуал балдарга бул жеңил методдору силерге сонун жемиштүү пайдасын берет деп ишенем. Эми окуучулардын маалыматты кабыл алып эстеп калгандыгы боюнча америкалык окумуштуу Эдгар Дейл канча жылдык изилдөө эксперименттердин натыйжасында моондой атайын пирамида иштеп чыккан. Аны баарыңыздар билсеңиздер керек. Интернетте бул туурасында маалыматтар бар. Эгерде бала маалыматты лекция түрүндө кабыл алса, же болбосо мугалимдин түшүндүрүүсү менен кабыл алса, ал маалыматтын 5-50% эстеп калат. Өзү окуса, анда 10% эстеп калуу жөндөмдүүлүгүнө ээ экен. Уктуруп жана мугалим тарабынан мугалим айтып берип көрсөткөн көрсөтмөлүү сабагында 20% эстеп калат. Көрсөтмө куралдары менен, таблица, карталар менен сабак өткөнүбүздө 30% эстеп калат экен. Топтордо иштетип, талкуулатып, сүйлөттүрүп, ушундай ыкмаларды колдонсоңуз, анда 50% эстеп калуу жөндөмдүүлүгүнө ээ. Практика жүрүшүндө балдар өздөрү аткарышса 75% эстеп калышат. Ал эми бала качан ошол предметти өзү кызыгып, өз алдынча изденип, өз алдынча кызыгуу үстүндө окуп баштаган деңгээлге жеткенде, өз алдынча маалыматты мугалимдин көрсөтмөсүз изденип баштаганда 90% кабыл ала тургандыгын окумуштуу далилдеп иштеп чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул билимдер сиздер үчүн сагыңыздарда жана окуучуларды таанып билүүдө пайдалуу болот деген ишеничтемин.